Саламатсызбы Келчиневич. Бүгүнкү күндө өкмөт өзүнүн биринчи жарым жылдыгын жыйынтыктады. Ага ылайык ички дүң продукция көлөмү 6,4%га жеткенин кеп кылышты. Ошол боюнча сиздин пикириңиз? Эми аткаруу бийлиги өзүнүн 6 жылдык отчетун ачыктаптыр, же болбосо мындай аныктап чыгыптыр. Ага ылайык алардан берген маалымат боюнча өлкөдөгү экономиканын өсүшү, же болбосо ички дең продукциянын көлөмү 6,4%га өстү деп атат. Чын айтайын, мен мындай өкмөттүн отчетуна алымсынган жокмун. Алымсынбаганым ушул мен ишенген жокмун. Анткени ошол өкмөттүн отчетунун негизги бир параметрлерин карап чыктым да. Карап чыксам, маселен, экспорттун көлөмү 24%га төмөн түшүп кетсе, импорттун көлөмү 16%га, анан 2017 жылга салыштырмалуу 0,3%га өстү деп атат да, бирок мен андай цифраларга так ишенгим да келген жок. Анан карап көрдүм, ушул эмне жагынан бизде мындай көтөрүлүптүр десем, ошо бир жазып атат да, ошо картошканын баасы 57%га чейин көтөрүлүп кетти. Анан алтындын биз 46% ошо жалпы экспорттун көлөмүнө алтын түзүптүр. Мындайча айтканда, ички дүң продукциянын көрсөткүчүнүн өсүш көлөмү көбүнесе кумтөрдүн сатылган алтынына көз каранды болот да. Анан эгер кумтөрдүкүн кошпогондо бул 2-4. Бирок ошого улай эле мына 2-3 күн мурун, же болбосо кече жакында эле кайта бир маалымат чыкты. Ошол экономика министринин орун басары айтып атат, быйылкы жылы ички дүң продукциянын өсүш көлөмү жыл этегинде 4%-дын тегерегинде болот. Тактап айтканда 3,6% болот. Мындайча айтканда, былтыркынын деңгээлинде гана өсүш болот атат. Анан деги эле буга карапайым эл ишене бербейт. Өкмөттүн бул отчетторуначы карапайым эл көрүп турган көзүн ишенет. Маселен, айылда ошо курулуп бүтпөй жаткан курулуш объектисинин дуалы көтөрүлүп баштаса, анда айтат, анда экономика да көтөрүлүп баштаган экен деп. Анан мен баарынан дагы бир нерсеге таң калдым. Орточо айлык маянанын көлөмү 16.200 сомго жетти деп атат да. Мен буга кантип ишенем? Эгер мен эл менен жолугуп жүрөм, элдин баары айтып атат ошо эң начар, эң төмөнкү айлык алып атабыз деп 4.000ден, 6.000ден, 8.000ден даса, бирок улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эмгек акынын эң эле орточо көлөмү 16.400га жетиптир дейт да. Мен мындайча айтканда өкмөттүн ишине ичим толгон жок. Анан көпчүлүк ошо өкмөттүн ишине ичи толду дегендерди азыр издеп табыш өтө кыйын болуш керек да. Көбүнесе өкмөттүн шиши толду деген адамдарды кадам сайын кезиктесең болот да. Мен айтат элем, ошол азыркы өкмөттүн иши 6 айлык отчетуна мен алымсынган жокмун. Анан андагы айтылган сандардын бирине да ишенген жокмун. Рахмат. Ушул жумада Ата Меке партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кылмыш иши кайрадан кароого бирок кандайдыр бир себептер менен 1 айга жылдырып коюшту да. Ушул эмне себеп болгонун айта аласызбы? Эми Өмүрбек Чиркешевичке болгон кылмыш иши кайрадан да мен билгенде жаңыдан ачылган жагдайга каралмак болчу да, бирок ошол адвокаттардын айтымында 23 майда жазыптыр, 25 майда ал соттун кароосуна киргизилген экен. Анан эмне үчүн 2 айга жакын убакыттын ичинде бул ишти биз карап чыкканга жетишкен жокпуз, дагы 1 ай убакыт, 1,5 ай убакыт сурап, анан 27 ошо августка жылдырып атпайбы? Эми бул чынын айтайынбы, Өмүрбек Чиркешевичке козголгон кылмыш иши бул кылмыш иш деп айтышка дагы туура келбейт. Бул саясий иш болгон, саясий куугунтук, саясий койтулук болду десек да жарашат. Мен буга чейин өзүм пикиримде бир нече жолу айткан болчумун. Анан эми бул иштин артка жылдырышы бул саясий иш болгондон кийин азыркы өлкөдөгү саясий кырдаалга гана көз каранды болду. Азыркы саясий кырдаал өтө опурталдуу болуп турат. Аны мен айтпасам деле баардык кыргызстандыктар түшүнүп турат. Анан мындай жагдайда Өмүрбек Чиркешевичтин ишин караган бийлик үчүн ыңгайсыз болуп калмак. Бир алабармандык, же болбосо дагы бир чоң акциялар менен коштолуп кетет деп атайын ошо баягы артка жылдырды. Эми бул бийлик үчүн өзү ыңгайлуу шартты түзүп алды. Ошол ыңгайлуу убакытты тандап табышты. Бул баары бир ошол саясий иш болгондон кийин бүгүнкү саясий кырдаалга толугу менен көз каранды деп ойлойм. Ушу суроого улай эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө Өмүрбек Текебаевге окшогон депутаттар парламентке керек деп айтып кетти. Муну кандай түшүнсөк болот? Мен деле уктум. Өмүрбек Чиркешевичке окшогон депутаттар азыркы парламентте болуш керек дегенди
Кыргызстандан бүт кыдырып анан ушу Өмүрбек Чиркешевичке чыккан депутаттар азыркы парламентте керекпи десең, бири дагы мындай каршы пикирин билдирбесе керек. Анткени Өмүрбек Чиркешевичке окшогон депутаттар жок болсо парламенттин деле наркы деле баркы деле жок болот. А бирок ошол сөздү Алмазбек Шаршеновичтин өзү айтып атканы, өзү мойнуна алып атканы, бул өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып аткандай эле кетет. Маселен ошол Өмүрбек Чиркешевич дагы, Өмүрбек Токтолович Бамановду дагы саясаттан ажыраткан, же болбосо алсыраткан өзү болгондо, анан бүгүн кайта өзү өкүнүп, анан ошолор болсо болмок дегени бул элдин талабына кошулуп атканынан кабар берет. Анткени тарыхтын талабы дагы, демократиянын талабы дагы, учурдун талабы дагы, саясаттын талабы дагы ошо. Эгер биз чындан эле парламентаризмди куруу эпохасында жашап жатсак, анда парламентаризмде парламент күчтүү болуш керек. А парламент күчтүү болуш үчүн парламентте күчтүү личносттор, мындай адамдар болуш керек. А Өмүрбек Текебаев чыныгы мындай элдин таламын талашкан, чыныгы мындай парламентаризмге үлгү ала тургандай депутат болмок да. Анын керектигин азыркы мындай учурда, же болбосо деги эле кандай учурда болбосун парламентке Өмүрбек Чиркешевичке окшогон депутаттар болуш керек. Бул тарыхтын талабы. Парламент боюнча азыркы парламент көзүндө тарайт деген сөздөр көп пайда болуп атат коомчулукта. Ошого ишенсек болобу? Эми мындай саясатка сергек сереп салып көрө турган болсок, азыркы парламентти жаманатты кылуу боюнча кандайдыр бир топтордун иштеп жатканынан мен байкап турам, анализдеп турам. Анткени ошондой бир макалалар, же болбосо фейк дейбизби, же жалган маалымат дейбизби, ошол кандай болгондо да парламентти каралоо компаниясы, жаманатты кылуу компаниялар иштеп жатат. Бул биринчи себеп. Экинчиден, азыркы кээ бир ошол эмки партия парламенттик шайлоого катышам деген партиялар деле ошо элге жакын барып иштеп калгандары, же болбосо талапкерлердин азыртан эле таптап баштаганы жакынкы араларда парламенттик шайлоо болот, же болбосо азыркы парламент мөөнөтүнөн мурда тарайт деген ушактарга мындай жем таштап коюп атпайбы? Бунун баардыгы көрүнүп эле турат да. Бул экинчи момент. Үчүнчү моменттан алып караганда, эгер бийлик ушул жогорку кеңештеги өзүнүн мындай күчүн сактап калам десе, анда быйылкы жылы парламенттик шайлоодо даярдаса, же болбосо азыркы парламентти таркатып жаңы парламенттик шайлоону дайындаса, ал бийлик үчүн ыңгайлуу. Анткени элдин бийликке болгон ишеними жылдан жылга төмөндөп баратат. Эгер азыр бара турган болсо, бийликтин партиясы бир 30-35 гана мандатка ээ болушу мүмкүн. Ал эми бир жылдан кийин бара турган болсо, ошонун жарымысын эле алып калышы мүмкүн. Азыркы кийинки парламенттик шайлоо менин жеке пикиримде бул кадыр калыңдар менен капчыгы калыңдардын кармашы болот да. Кайсы тарап жеңет, мына ошого жараша болот, ошол саясий кырдаалды чыгарат да. Эми баягы чабалердек эрт учат дегендей, азыр бир топ эле партиялар өзүнүн ошо ар бир округтарга бөлүп, анан ошол жерге талапкерлерин тактап, мындай мен шайлоого даярмын дегендей капчыктарын камдап коюп отурушат да. Мен ойлойм, эгерде шайлоолор, кийинки шайлоолор дагы мындай акчага добуш сатуулар менен коштола турган болсо, 2000-жылдагыдай болуп туруп парламенттик жанагы жаңы шайлоолордун баардыгын эл жокко чыгарып коюшу мүмкүн, эл макул болбой коюшу мүмкүн. Анткени азыркы чын айткайын, мына мен ушул алтын чакырыштын курамында деп топтолгон парламентке коомчулук тарабынан, эл тарабынан айтылган сындар өтө калың, арбын. Анан эл кийинки шайлоодо мындай нерсеге жол бербейт. Анан азыркыдай парламенттин болушун каалабайт. Эгер кийинки парламентке дагы азыркы мындай эле адамдар барып кала турган болсо, мындай базаркомдор дейбизби, мындай ак сөөк адамдар, олигархтар барып кала турган болсо, эл буга оңой менен макулдук боло бербейт. Акыркы суроом болсун. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков, орус президенти Владимир Владимирович Путин менен акыркы кездешүүсү көп талкуу жаратып жатат. Ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак. Эми бул боюнча мен кандай пикир айтсам болот? Бул мындай болду да, Сооронбай Шарипович Жээнбектин Швейцария мамлекетине болгон визитинин уландысы Москва болуп кетти. Бул чын айтайык күтүлбөгөн
күтүлбөгөн жолугушуу болду. Ушул жерден маалыматтык жагынан биринчи уткуруп коюшуп, анан кийин кайта кийин оңдогонго аракет кылышты. Буну биринчи Кремлдин басма сөз кызматы ачыктап жибербеди. Орус президенти Владимир Путин менен Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы жолугушуу болот деп чукул кабар ошол жактан чыкты да. Анан кийин баягы шамал болбосо чөптүн башы кылбайт деп анан ошого карата мындай аналитиктер дагы алдын ала эле мындай айтып башташты. Бул жерде эмне болушу мүмкүн, кандай сөз болушу мүмкүн, бунун артында эмне турат деген чоң талкууларга жем таштап жиберди да. Анан баягы кандай гана бийлик болбосун, кандай гана учурда болбосун, алардын акырынан жем жеген аналитиктер болот. Атайын ошол агы айтканда эле ошондой айта калган ошолордун оозу менен сүйлөгөн серепчилер болот. Анан алар айтып башташпады ушу дегенде эле баягы бул эми катардагы эле кезектеги эле бул эки президенттин ортосундагы бир жолугушуу, мындан саясат издебек эле бул туура эмес болуп калат депчи. Менин жеке пикиримде, эгер эки президенттин ортосунда бир чарбалык же башка иштер болсо, алар телефон аркылуу сүйлөшө алмак. Же болбосо ал киши сурамак, ушул Швейцариядан Кыргызстанга барганда бир маселе бар, тактап коелу, телефон менен байланышып коелу деп туруп суранып койсо, телефон менен да бүтүрүшө болмок. Мен ойлоп турам, атайын ушул Москванын демилгеси менен жолугушуу болгонун өзү эле бул Кыргызстандагы өтө курчуп бараткан саясий кырдаалды дагы бир сыйра мындай өздөрү талкуулашты болуш керек. Анткени биз мындай Сооронбай Шарипович айтып атпайбы, Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз депчи. Анан өнөктөшү катары ошол Кыргызстандагы саясий кырдаалды талкуулаганда албетте ал маселеде Койташ дагы маселеси да каралды. Аны каралбай койду деп айтышка азыр көптөр айтат да, ал Койташтын ал жерде эмне кереги бар, ал жерде сөз болгон жок деп. Ал жерде сөз болушу болмок. Анткени кырдаалды курчутуп турган кайсыл? Это Койташтагы маселе, ошол Кыргызстандагы жалпы саясий кырдаалды курчутуп тургандан кийин ал жөнүндө маселе ал жерде болду. Абдан башка маселе болушу мүмкүн эмес. Эгер экономикалык жаанда жааттуу маселе болмок болсо, жакында эле бизде саммит болуп өткөн, андан алдын эле Орус президенти Кыргызстанга визит болуп кеткен, андан кийин деле Тажикстанда жолугушту, башка жерде жолугушуп атат. Бунун баардыгы ошол Кыргызстандагы кырдаалды туруктагандан кийин ошол бир жолугуштар болду да. Андан кийин андан бери мына ошол Москвадан кийин азыр саясий кырдаал башкача нукка түшүп калганы, ошол жерде ушундай сөздүн болгонуна кабар берип атпайбы?